Азыркы учурда Зика оорусу дүйнөнү дүрбөлөңгө салууда. Бразилиядан чыккан бул оору бат эле 23 өлкөгө таркап кетти. Айлана чөйрөнүн тазалыгы боюнча эксперттер аба райынын жылуу болушу Зиканын таркатуучу чиркейлердин көбөйүүсүнө себеп болушун айтышат. Ал чиркейлер климаттын өзгөрүүсүнө аябай таасирлүү келишет. Ошондуктан күн жылып жаан жааса кубанбаңыздар, себеби алар кайрадан тукумулап көбөйүшүнө алып келет. Мындай жылуу аба ырайы Борбор Азия өлкөлөрүндө да орун алды. Бул тууралуу кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайдагы этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу шаарында Зика оорусун көтөрүп жүргөн чиркейлер үчүн эртең жагымдуу болот. Себеби бул жерде күн жылмайып, абанын температурасы жогорулайт. А Үрүмчү шаарында күн ачык болгону менен абанын температурасы төмөн болмокчу. Казакстандын түндүгүндө турган кечээги циклон азыр чыгыш түндүккө карай жылып баратат. Ошондуктан Астана шаарында кар жаашы токтоп, аба ырайы орто ченемден жогору болмокчу. Алматы шаарында болсо аба ырайы өзгөрүлбөйт. Өзбекстанда да Зика оорусунун таркалышына ыңгайлуу климат болуп жатат. Себеби бардык аймактарында асман ачылып, Фергана өрөөнүндө +8 градуска, Ташкент шаарында +14 градуска, ал эми Нукус өрөөнүндө 15 градуска жылуу болмокчу. Түркменстанда да ушундай, эртең Дашогус өрөөнүндө +15 градуска жылуу болсо, Ашхабад шаарында 19 градуска жогору болот. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Душанбе шаарында термометр жогорку көрсөткүчтү көрсөтүп турса, Хорок өрөөнүндө асман ачык болгону менен абанын температурасы төмөн бойдон сакталат. Ходжент шаарында +12 градустагы жылуу аба ырайы күтүлөт. Кыргызстанда абанын температурасы жогорулайт, бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда муз тоңуп, жолдор тайгак болот. Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы дегендей, кыш мезгилинде аба ырайы жылуу болсо кубанбаңыздар. Себеби айрыкча ушул мезгилде күн жылыса жугуштуу оорулар таркай баштайт. Бирок маанайыңыздар чөкпөсүн, анткени аба ырайы өз ордунда турбай, өзгөрүп турат. Балким алдыда бизди суук климат күтүп турган. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.